Этникалык казактардын дарамети Казакстандын өнүгүшү үчүн пайдаланылат. Борбор калаада дүйнөнүн 40 өлкөсүнөн 200гө жакын делегат катышкан мекендештердин форуму өттү. Өлкөдөн алыс жашаган казак уюмдарынын жетекчилери жана активисттери илимдин, билим берүүнүн, маданияттын, бизнестин, маалымат каражаттарынын, саясаттын жана башка тармактардын көрүнүктүү өкүлдөрү жана белгилүү ишмерлери келишти. Иш-чаранын алкагында өлкөнү өнүктүрүүдө кандаштардын орду, мекендештердин интеллектуалдык дарамети, улуттук баалуулуктарды жайылтуунун кыймылдаткычы, 21-жылымда казак тили жана бүгүнкү мүмкүнчүлүктөрү, жалпыга маалымдоо каражаттары жана башка заманбап тенденциялар деген темаларда сессиялар уюштурулду. Бул сессиялардын максаты тек гана чет элдеги казак. Бул сессиялардын максаты чет жердеги казак мекендештерибизди тынчсыздандырган татаал көйгөйлөрдү талкуулоо гана эмес, аларды чечүү жолдору жана иштеп жаткан долбоорлору менен бөлүшүү, тажрыйба алмашуу. Бул иш-чаранын алкагында ата мекендик ушул тармакта иштеп жүргөн түзүмдөр инсандар менен чет жердеги кандаштар ортосунда байланыш түзүүнү жана кызматташууну максат кылып жатабыз. Арасында байланыш, ынтымакташтык орнотабыз деген максатты ұстап отырмыз. Ар кандай себептер менен Түркияга кеткен ар бир казакка жардам берүү биздин ыйык милдетибиз, дейт Анар Байжанова, Түркиядагы казак диаспорасынын өкүлү жана Түркистан эл аралык платформасынын президенти. Тарыхый мекенинен алыс болсок да, жүрөгүбүз казак деп согот деген пикирин айтат. Болгондо да тарыхый мекенинин аброюн көтөрүү үчүн бардык күч аракетин жумшай турганын билдирди. Айрыкча Түркиядагы катуу жер титирөөдөн кийин ал жактагы казактар биригип, борбош элге ыктыярчы катары кызмат көрсөткөнү, казак элинин биримдигин көрсөттү. Сегодня здесь прозвучало очень много идей для... Бүгүн дүйнө жүзүндөгү казактардын башын бириктирүүгө багытталган көптөгөн идеялар айтылды. Андан сырткары каада салтыбызды, тилибизди сактоо боюнча сунуштарды уктук. Биз үчүн алыстык тоскоолдук эмес, мекенибизге болгон сүйүү ар дайым жүрөгүбүздө. Ошондуктан биз Казакстанды өнүктүрүү үчүн аракет кылып, маселе жаралса жардам бергенге даярбыз. В наших сердцах. И мы всегда рады помочь казахстанцам, которые попадают в трудные ситуации, и им нужна помощь. Жыйындын жүрүшүндө мамлекет башчысынын кеңешчиси Малик Отарбаев Касым-Жомарт Токаевдин саламын жолдоду. Казакстандын президенти дүйнө жүзүндөгү кандаштардын башын бириктирүү ыйык милдет экенин айтып, алардын тарыхый мекенине кайтып келишине, эмгектенишине зарыл шарттар түзүлө турганын билдирди.